Bir сутка ичинде өлкөдө курч респиратордук вирустук инфекциянын жана грипптин 10 миңдей учуру катталды. Илдетке кабылгандардын 70%га жакыны 14 жашка чейинки балдар болууда. Буга байланыштуу Бишкек шаарында 8 мектеп онлайн окууга өткөн. Бул арада Ош шаарында да вирустук оорулар күчөп, 12 мектепти убактылуу жабуу чечими кабыл алынды. Кече 4600 эле, бүгүн 5300га чыкты. Бұл жалпы оқушылардың саны 5-6%-ын түзөт. Анан кийин айрым мектептерде грипп күчөп кеткендиги бизде такталып атат. Кече мына 12-чи көмөкчү мектебибизде 22%ке чыгып кеткен экен. Аларды онлайн окутканга болбойт, айрда орусча балдар окуйт, ошон үчүн аларды санэпидстанциянын предписаниясы менен жаптык. Бүгін 21-чи Пушкин атындагы гимназия мектебибизде 20%ке жетип калган экен. Санэпидстанция азыр караштырып атат. Алар чыгып карап туруп, эгерде жаба турган болсо, класстарды жаптырса, класстарын жабабыз. Эгерде мектепти жапкыласа, мектепти жаап онлайнга өткөзөбүз. Саламаттык сактоо министри окуучулардын 20% ооруп келбей калса, карантин жарыяланарын билдирген. Ушу тапта окуучулар арасында гриппке кабылгандардын саны артууда. Мындан улам айрым мектептерде окуучулардын сабакка катышуусу сулгундаган. Ош шаарындагы номер 21-чи Пушкин атындагы мектеп гимназиясында 2570 окуучу болсо, анын 300гө жакыны ооруп жатат. Мындан улам аталган мектепте окуучуларга массалык бет кап тагууну милдеттендирилип жатат. Сасык тумоо оорусуна алдын алуу иштери катуу көзөмөлдүн астында жүргүзүлүп жатат. Окуучулардан бүт баарынан 3-11 класска чейин сасык тумоо боюнча жазуу иштерин алдык. Профилактикалык иштердин баардыгы жүргүзүлүп жатат. Массовый режимге өттү мектеп. Окуучулар ооруп атышат. Ар бир класстан 7ден 8ден, айрым класстардан 10дон бала ооруп калып атат. Бирок 22%ке жете элек. Сабакта маска менен отуруп атат. Ар бир сабакта ушу сасык тумоонун жайылып кетүү предметтик мугалимдер дагы эскертип алдын алуу иштерин жүргүзүп атат. Анан антисептик пайдаланышып атат. Маска режимине өтүштү. Бул арада курч респиратордук вирустук инфекция менен грипптин күчөшүнөн улам Таластагы мектептер менен бала бакчалардын баары карантинге жабылды. Карантин канчага созулаары белгисиз. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал боюнча жогорку кеңеште бүгүн маалымат угулмак. Парламентке тиешелүү адистердин келбегендигинен улам маалымат угуу жылдырылды. Анда депутат Айбек Осмонов мектептерге карантин жарыяланышы керектигин же онлайн окутууга өткөрүү керектигин сунуштады. Министрлердин баардыгы келсин. Маалыматты дагы эртең угайлы. Бүгүн дагы эртең да угуп болбойт да, ошон үчүн эртең угайлы баардыгын. Жана ошондой эле мен Минзаров менен сүйлөштүм, саламаттык сактоо министри менен. Ушул күнгө чейин заключение чыгарып берген экен. Билим берүү министрине мектептер жабылсын деп. Ооруга байланыштуу. Ушул күнгө чейин эмне үчүн жаппай атты мектептерди? Керектүү жерлерин жаап, калган жаппай койду. Ошол боюнча эртең билим берүү министри өзү келип өзү жооп берсин. Өлкөдө акыркы 1 сутка аралыгында 9788 адамдан курч респиратордук вирустук инфекция, 21 кишиден сасык тумоо аныкталды. Бул мурунку күндөгүдөн 1,3 эсеге көп. Адистер муну аба ырайынын сууктап кетиши менен байланыштырууда. Алмагүл Эркебай кызы, Исхак Туратбеков, Ош ТВ.